Жогорку кеңештеги апта жыйынтыгы менен парламент көрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. Жогорку кеңештин төрагасы баштаган делегация Санкт-Петербургдагы форумда миграция, чек-арадагы тоскоолдуктар маселесин козгоду. Государства-члены Евразийского экономического союза могли бы совместно использовать открывшиеся у Кыргызстана новые возможности. Энергетика тармагын жаңы түзүлгөн энергохолдинг жөндөп кете алабы? Эгерде биз энергия системаны сактап калабыз десек, мына энергохолдинг керек. Тармактык комитет Каракол шаарларынын саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын абалын көрүп келди. Механический демиш болуп, биз келгендин баарын эле баягы майдалап эле бияка кыргытып атабыз. Достук мамилени кантип чыңдаса болот? Сен жакшы дос издейм деп эч убакта аракет кылбашың керек. Анткени сен өзүң жакшы адам болуп, жакшы окуучу болсоң, жакшы дос өзү эле сенин жагыңа келип, жакшы достор сенин айланаңда көп болот деп ойлойм. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган депутаттардын тобу 18-20 май аралыгында Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөрүлгөн Евразиялык экономикалык келечек форумунун 4-отурумуна жана КМШ өлкөлөрүнүн парламенттик ассамблеясынын 44-пленардык жыйынына катышты. Жолугушууларда Кыргызстан тарап чек-аралардагы тоскоолдуктар жана миграция маселесин козгоп, соода-саттык байланыштарын жандандыруу жолдорун сунуштады. Толугураак кабарчыбыз айтып берет. Евразия экономикалык биримдигинин форумунда бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн парламент жетекчилери жана депутаттары курч маселелерди козгой алабы же токтоо жолугушууларды өткөрүп тарап кетеби деген негизги суроо болду. Жыйынга биримдикке кирген Орусия, Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армениядан тышкары ондогон байкоочу өлкөлөр жана уюмдар чакырылган. Кыргыз тарап өнөктөштөрүнө энергетика тармагындагы кызматташууну бекемдөө сунушу менен кайрылды. В настоящее время реальным прорывом в интеграции может стать формирование общего электроэнергетики. Мисалы, Кыргызстан экологиялык жактан таза жана арзан өндүрүлгөн гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бирликке мүчө өлкөлөрдүн мунайзат продуктлары жана газ боюнча бирдиктүү рынок түзүү концепциясынын кабыл алынышы бул багыттагы дагы бир маанилүү кадам болуп калат. Станет еще одним важным документом в этой сфере. Андан тышкары ЕАЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы транспорттук коммуникацияны жакшыртуудагы, бирликтин алдындагы максаттарды ишке ашырууда маанилүү маселелердин бири экенин кошумчалады төрага. Для Кыргызстана весьма актуальна скорейшая унификация. Кыргызстан үчүн ЕАЭП аймагындагы темир жол транспорты аркылуу ташылуучу жүктөрдүн тарифтерин теңештирүү абдан маанилүү. Биздин өнөктөр буга түшүнүү менен мамиле жасайт деп ишенебиз. Себеби биз өзүбүзгө эч кандай артыкчылык сураган жокпуз. Биз бирликтин алкагындагы макулдашууларды тезирээк аткарууга даярдыгыбызды билдирип жатабыз. Срочно выполнить свои обязательства в рамках договора о союзе. Кыргызстандын дагы бир маанилүү сунушу Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдү бири-биринин артыкчылыктарын натыйжалуу колдонууга чакыруу болду. Нам важно также использовать преимущества каждой страны. Кыргызстан ушул жылдын 29 январынан тартып Европа бирлигинин жалпы преференция плюс схемасына кирди. Эми Кыргызстан Европа бирлигине 6000 аталышындагы товарды тарифтик төлөмсүз экспорттой алат. ЕАЭПке мүчө өлкөлөр Кыргызстандын жаңа ачылган мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланышы ыктымал. Использовать открывшиеся у Кыргызстана новые возможности. Ал эми 20 майда Жогорку кеңештин делегациясы Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын кезектеги 44-чү жыйынына катышты. Уважаемые коллеги, позвольте 44-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств объявить открытым. Жыйын жүрүшүндө ассамблеяга мүчө мамлекеттердин парламенттик делегацияларынын жана өнөктөш уюмдардын жетекчилери чыгып сүйлөдү. У нас уже есть подобные соглашения с Республикой Молдова, Киргизской республикой и Азербайджанской республикой, Республикой Беларусь. Мы многое можем предложить нашим партнерам. Ошондой эле КМШнын космос айдыңын тынчтык максатта изилдөө жана пайдалануу жаатындагы кызматташтык жөнүндө конвенциясы, биоэнергетиканы өнүктүрүү тууралуу, экологиялык экспертиза тууралуу, айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоо тармагында ГМОну таратуу жана колдонуу жөнүндө, биотүрдүүлүктүн туруктуулугун сактоо жана пайдалануу жөнүндө, агартуу ишмердүүлүгү жөнүндө сындуу бир катар моделдик мыйзам долбоорлору талкууланып жактырылды.
Этот документ, принятый главами правительств в октябре прошлого года, предусматривает комплекс мер широкой направленности и предполагает проведение более 30 совместных мероприятий. Парламенттик ассамблеясынын кеңешмесинде бул уюмдун бюджеттик көзөмөлдөө комиссиясын жетектеген депутат Максат Сабиров каржылоо маселелери, уюмдун мүчөлүк акылары, өткөн жылдагы каржы чыгымдары тууралуу билдирүү жасады. Ал эми жыйындын соңунда парламенттик ассамблеянын натыйжалуу иштешине салым кошкон бир катар өкүлдөр орден, медал жана ардак грамоталар менен сыйланды. Алардын ичинде Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаевага Содружество ордени ыйгарылды. Эске салсак, Жогорку кеңештин делегация курамында Санкт-Петербург сапарына Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, депутаттар Кубанычбек Жумалиев, Жыргалбек Саматов, Айнуру Алтыбаева, Асель Кодуранова, Мейирбек Мискенбаев, Таалайгүл Исакунова, Максат Сабиров, Нургазы Нишанов жана аппарат кызматкерлери катышты. Форумдун алкагында Евразиялык экономикалык бирликке мүчө өлкөлөрдүн жана КМШ өлкөлөрүнүн парламент жетекчилери менен депутаттарынын эки тараптуу жолугушуулары да өтүп жатты. Атап айтсак, төрага Чыныбай Турсунбеков жана Жогорку кеңештин депутаттары 19 майда Санкт-Петербургда Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин менен жолугушту. Анда эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташуу, миграция маселелери жана чек ара өткөрмөлөрүндөгү айрым тоскоолдуктар талкууланды. Ушундай эле сүйлөшүүлөр Тажикстан Олий Мажлисинин төрагасы Шүкүржон Зухуров, Азербайжан Милли Мejlisинин төрагасы Октай Асадов, Казакстан Мажлисинин төрагасы Бактыкожо Измухамедов жана Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен уюштурулду. Жогорку кеңеш өкмөттүн энергетика тармагын реформалоого багытталган токтомунун долбоорун жактырды. Ага ылайык энергетика секторундагы 9 ар башка энергия компанияларынын башы бириктирилип, оптималдаштырылат. Мындай реформанын ийгиликтүү болушуна айрым депутаттар күмөн санап, маселе парламентте кызуу талкууга түштү. Өкмөт мүчөлөрүнүн билдирүүсүндө эми энергетика тармагында вертикалдуу башкаруу болот. Маселен, электр станциялар, улуттук электр тармактары, Чакан ГЭС, Бишкек жылуулук тармагы, жаңы түптөлүп жаткан эсептөө борбору, аны менен катар бөлүштүрүүчү компаниялар Ош, Жалалабад, Чыгыш, Түндүк электр ишканалары биригет. Мындан 5 ай мурда түзүлгөн Энерго Холдинг азыркы кезде бул компаниялардагы мамлекеттик акцияларды башкарууга укугу жок. Аларды мамлекеттик мүлк фонду башкарып келген. Эми мамлекеттик акцияларды холдингдин карамагына өткөрүп берүү зарылдыгы чыгууда. Стратегиялык объекттин жөнүндө жана мамлекеттик менчиктештүү жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык энергетика компанияларынын акционерлик укугун улуттук энергетикалык холдинг компаниясына өткөрүп берип үчүн алгач Жогорку кеңештин макулдугун алуу керек. Мындан тышкары кайрадан энергетика министрлигин түзүү дагы сунушталууда. Министрлик саясат аппарат, хозяйстволук маселелерге киришпеш керек. Чачыранды компанияларды өзөктөштүрүүнү көпчүлүк фракциялар колдоду, бирок алардын суроолору бар. Биздин фракция колдойт. Анткени урматтуу депутаттар, мен сиздерге айтып коеюн, 7 диспетчерский пункт бар. Бир диспетчерский пункт болчу мурда. Ошо диспетчерский пункттан бүт информация келет Кыргызстан боюнча. Каерде кайсы трансформатор бузулганын, кайсы жерде жоготуу болуп атканын, суу сактагычта эмне болуп атканын. Мына азыр 7 диспетчерский пункт, 7 генеральный директор, 7 ревизионный комиссия. Ошо ревизионный комиссия ал генеральный директордун ашып кетет. Ар бир резко барып өзүнчө кожайын. Ар бир резко барып сен муну мүлктү аласың, сен муну инструментти аласың, муну системаны аласың деп айтышат. Эгерде биз энергия системаны сактап калабыз десек, мына энергия холдинг керек. Дефициттен чыгабызбы? Энергия холдинг түзсөк, канча убакытта ушул энергия холдингди түзгөндөн кийин бизге электр энергия элге камсыз болобу? Ушуларды бизге срогу менен баасы кандай болот? Ушуларды бүт бизге премьер-министр мына жерде келип айтсын. Калиевке өзүнүн тапшырмасын берсин. Акцияларды өткөрүп берип атабыз. Аерде жазылып турат, бул стратегический объектилер. Отчуждать, передавать, продавать деген жерлер жок да. Жогорку кеңештин токтомуна да мен сунуш кылам. Өткөрүп бергенден кийин бул холдинг стратегический объектилерди отчуждать эткенге, сатканга, передавать эткенге, залогко койгонго укугу жок деп бекитип берели. Дагы балекет болуп сатылып кетпесин. Жогорку кеңештин тиги эмесин алып алып, макулдугун алып алып.
Энергосектор оор абалда турганын белгилеген депутат Өмүрбек Текебаев азыр жасалып жаткан кадамда ката кетпеш керек деген ойду айтты. Мен ойлойм, бул тармакты сактап калуу кыргыз экономикасын сактап калуу дегенге эле барабар. Бул жерде премьер-министр туруш керек. Бардык жоопкерчиликти премьер-министр алыш керек. Конституцияда жазылган бир эле киши жооп берет. Премьер-министр деп. 3 күндүк иш сапары менен Ереванга учуп баратат. Ал жерде өкмөттөрдүн жолугушуусу болот. Сиздерге белгилүү болгондой 28-inde премьер-министр ушу жерге келип өзү отчет берип жатканда бул маселе боюнча өзүнүн ой пикирин айткан. Эгер бул токтом долбоорун парламент колдоп берсе, аны ишке ашыруу жоопкерчилиги толугу менен өкмөткө жүктөлөрүн КСДП фракциясынын лидери кошумчалады. Оперативдүү түрдө чарбалык иштерин баары тең энерго холдинг деп алабыз деп атат. Ошону өздөрү жүктөө алып атканда бериш керек. Ошону менен бирге жоопкерчиликти бериш керек. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, колдоп туруп, эки тизгин бир чылбырды колдоруна берели. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы энерго холдингдин такыр кереги жок, кайра министрликти түзүү керек деп чыкты. Алардын пикиринде ансыз энергетика көйгөйлөрүнүн чечилиши кыйын. Бу жерде башкаруу системасын тартипке алып келебиз десек, келгиле Министерство энергетиканы түзөйүк, жанагы айтып аткан акционердик коомдун акцияларын Министерство энергетикага, управленияга берейик. Ошондо Министерство энергетика толук кандуу өзү башчыны шайлайт, толук кандуу совет директорлукту шайлайт, толук кандуу кыскартууну жүргүзөт, толук кандуу общий учетту жүргүзөт. Жана суу саясатын, мунай саясатын, газ саясатын алып кетет. Ошондо маселе толук кандуу чечилет. Жыйынтыгында депутаттар тарабынан айтылган сунуштар эске алынуу менен өкмөттүн Кыргыз Республикасынын энергетика тармагын реформалоого багытталган токтом долбоору жактырылды. Макул 76, каршы 27, баары 103, катталды 109. Токтом кабыл алынды. Белгилей кетсек, буга чейин өкмөттүн бул токтомдун долбоору Жогорку Кеңештин тармактык комитеттери, фракциялар тарабынан колдоо тапкан. Эл өкүлдөрү ырастагандай, улуттук энергетикалык холдингдин карамагына кирген компаниялар жеке менчикке сатылбайт. Ошондой эле гидрокурулуштар сыяктуу стратегиялык объекттердин кожоюну Кыргыз өкмөтү гана болот деп мыйзамда да токтомго да жазылган. Ал ортодо энергетика тармагын өнүктүрүүдө чыныгы атаандаштык түзүлүүсү керекпи? Деги эле калкты электр энергиясы менен камсыздоодо жеке менчик компаниялардын орду кандай? Бул тууралуу Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин көчмө жыйынында талкууланды. Кененирээк кийинки материалда. Комитет мүчөлөрү Борбор каланын чок ортосунда курулуп жаткан Бишкек электр станциясында болду. Аталган чордонду электросила ишканасы түптөп баштаган. Курулуш иштери жыл аягына чейин бүтөт деп болжолдонууда. Эгер максаттуу иштер өз убагында аяктаса, шаардын бир топ аймактарына электр кубаты жогорку сапатта берилет. Освоив этот квадрат, мы, конечно, вынуждены подать сюда второе питание. Бирок мындай электр чордонунун дагы бири Бишкек станциясынан алыс эмес жерге курулат. Анын курулушуна бүткүл дүйнөлүк банктан кредиттик негизде алына турган каражат сарпталат. Эмне себептен Север электр ошо жерге курабыз деп атат. Шуну бөлөк жерге, бөлөк Кыргызстандын көп жерлеринде, Бишкектин көп жерлеринде свет өчүп, бүлбүлдөп күйүп, толук качественный свет бербей, энергия бербей турган жерлерге курбайсыңарбы деп биз ошондой талаптарды коюп атабыз. Бир аймакка эки электр станциянын курулушу техникалык жактан туура келбейт. Шарт боюнча белгилүү бир аралык сакталышы керек. Бирок бир эле убакта улуттук электр станциялар ачык акционердик коому эки компанияга электр чордонун салууга уруксаат кагазын берген. Себеби агердамаданыштын мунун максаты бөлөк болуп аткандан кийин бул болсо мен салган жаңы көмөк чордонума жаңы потребительдерди кошкон. Ошолордун баары ошолор менен берем. Себеби айткан мен жаңыларды кошпойм. Мен деген ошо эскирип бүтүп калган подстанцияларым бар. Ошолордун потребитель ошолорду кошом деп туруп. Ошон үчүн биз шартына карап туруп, буларга буларга ушундай техник шарттарды бергенбиз. Ал эми жеке компаниянын өкүлдөрү Бишкек электр чордонун курууга 5 миллиондон ашык АКШ доллары коротулаарын, учурда анын 2 миллионго чукулу сарпталганын айтат. Алардын билдирүүсүндө түндүк электр ишканасы атаандаштыкты жаратууда. Белгиленген аймакка бир гана станция жетиштүү болмок. А так получается очень большая скученность мощности в одном месте. Хотя у нас там, где бы использовать эту мощность, очень много узких мест.
Конечно, надо было рассредоточить и как бы с двух мест улучшить обстановку по распределению электроэнергии. Талкуу учурунда комитет мүчөлөрү мамлекет кепилдик болуп каржылап жаткан түндүк электр ишканасына бөлүнгөн акчаларды башка багытта же башка жерге станция курууга жумшоосу керектигин билдиришти. Жакшы сапаттуу электр энергия бериш керек деп ойлоду. Пока силер бир патканы үчүн кармайсыңар да, өз маалында төлөбөсөк любой абонент штраф пенияны кыласыңар. Эгер бите арат жатканда суткалык электр энергия өткөрсөңөр эч кимге жоопкерчилигине жанында карашыңар керек, өзүңөрдүн милдет жоопкерчилик алышыңар керек. Мына мисалы бизде Серпекте 517 миң бытовой абонент, шаардын ичинде 220 миң абонент бытовой. Буну ким карайт? Бунун коопсуздугун, светин ким карайт? Биз карабасак. Тармактык комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин айтуусунда ата мекендик ишкерлерди колдоо ушул сыяктуу иштерден башталат. Эч кимден акча сурабай өз күчү менен электр чордонун куруп жаткан компанияга тоскоолдуктар болбошу керек. Менчик компания экен деп мындай доомат коёшпу, булар деген өзүнө иштейт деп. Анын өзүнө иштегенде булар электр энергияны ошол койгон баада өздөрү сатып алат дагы, Гартек койгон баада элге сатат. Ошон үчүн булар өзүнө иштейт дегенде, бул өзүнүн пайдасын гана көрөт, өзүнүн ортосунан көргөн пайдасын. Ошон үчүн бул отечественный инвестор болгондон кийин буларды колдоп, ушуларга колдоо көрсөтүп, ушундай инвесторлор көп болсо экен деген ой туулуп атат да. Адистердин айтымында акыркы убакта электр энергиясын колдонгондордун катары өсүп жатат. Ошол эле учурда керектөөчүлөргө сапаттуу электр жарыгын жеткирүү башкы маселе экендигин эске алганда, мындай электр станциялардын курулушу чоң мааниге ээ. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы адамдардын кирешелерин, чыгымдарын жана мүлкүн декларациялоо боюнча мыйзам долбоорунун концепциясы Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде каралып, биринчи окууда жактырылды. Ага ылайык декларацияны өз убагында бербеген жана толук эмес же ишенимсиз маалыматтар болгон учурда мамлекеттик салык органы ал кишилер тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт. Ошондой эле материалды прокуратура органдарына жиберет. Былтыртан бери мамлекеттик жана саясий кызматкерлер өздөрүнүн кирешеси гана эмес, чыгашасы тууралуу да декларацияда көрсөтө баштаган. Бирок ар башка мамлекеттик органдар үчүн бирдиктүү мыйзам болгон эмес. Эми демилгечи Галина Скрипкинанын айтуусунда мыйзам долбооруна ылайык декларанттар салык кызматына маалымат берет. Өзүнүн гана эмес, жакын туугандарынын да байлыгын, чыгымын көрсөтүүгө тийиш. То есть это будет одна декларация? Декларант берген маалыматтар жарыяланбайт. Мамлекеттик салык органы маалыматтын купуялуулугуна камсыз кылат. Жашыруу маалыматты жарыялап салуу мыйзамда белгиленген жоопкерчилик алып келет. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык мүлкү тууралуу декларация тапшырбаган мамлекеттик кызматкердин аты жөнү коомчулукка айтылат. Ал тургай мыйзамда белгиленген ченде жоопкерчиликке тартылышы да ыктымал. Имущество не декларирует. И точно так же никто не будет указывать расходы. Вот лишний документооборот. Анткен менен депутат Алтынай Өмүрбекова мамлекеттик кызматкер мүлкүн ачык көрсөтүү үчүн башка мыйзамга өзгөртүү кийирүү керек деген пикирде. Анткени мамлекеттик кызматкерге коммерциялык иштер менен алектенүүгө тыюу салынгандыктан алар кошумча кирешесин жашырып коет дейт ал. Чарасы катуу болмоюн мыйзам декларативдүү мүнөзгө гана ээ болуп калышы мүмкүн дейт депутат. Анткени эч ким деле мына чындап эле канча мүлкү бар же бир эме жазбайт. Аны биз болсо мында жанагы жана интернеттен же башка булактарда билип атабыз да. Бирок бул деле жакшы да, алар бир көрүшөт. Мына мисалы үчүн бир министр ушундай декларация тапшырыптыр. Ошол эле кошуналары мисалы үчүн билет кандай мүлкү бар же эмне болгон. Бирок ошол декларацияны так же декларацияда мүлкүн көрсөтпөй, мындай алдап койду десе болот да. Ошондой бир эмелер көрүнүштөр болсо, буга дагы бир административдик болуу же дагы кандай бир жоопкерчилик болуш керек. Буга чейинки декларация тууралуу мыйзамдар бардык бийлик структуралары үчүн бирдей жайылбайт деп депутаттар ага каршылыгын билдирген. Ал мыйзамды көргөзүп жатпайбы? Жогорку Кеңештин депутаттары анан кийин бажы кызматкерлери өздөрүнүн байлыгын анан жок жанагы немелердин чыгашаларын, кирешелерин көрсөтүш керек депчи. А эмне депутаттар менен эле бажычылар анан райондон акимдер бүгүнкү күндө коррупционерби? Салык кызматы кайда? Прокурорлор кайда? Соттор кайда? Эл кимге нааразы бүгүн? Мына ошолор көргөзбөйт экен, бул тандап алып койгон да. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору айрым бир мамлекеттик орган үчүн гана эмес, саясий кызматкерлер, сот, прокуратура, аскер кызматкерлери үчүн да иштемекчи. Мыйзам долбоору мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин кирешелери менен чыгашаларын ачыктап, коррупциялык укук бузуулардын алдын алууга багытталган.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүктүрүү боюнча комитети Ысык көл облусуна көчмө жыйын менен барып, балыкчы Каракол шаарларындагы саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын абалын жеринде көрүп келди. Иш сапарга кабарчыбыз дагы күбө болгон. Алдыдагы жайкы мезгилде кыргыз жергесине 2 миллионго жакын туристтин келиши күтүлүүдө деп болжолдонулууда. Албетте алардын басымдуу бөлүгү кыргыз бермети болгон Ысык көлдү тандашат. Ошол меймандарды тейлөө сапаты канчалык деңгээлде колго алынган? Сервистик кызмат көрсөтүүлөрдөн эмес, эң ириде ичүүчү таза суунун сапатынан сөз баштаган туура болмок. Андыктан бул жагдайды жеринде көрүп чыгуу үчүн Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүгүү боюнча комитети Ысык көл областына көчмө жыйын менен барып, балыкчы Каракол шаарларынын саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын абалы менен таанышты. 1975 жылы башталып, бирок кийин курулушу токтогон балыкчы шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу курулманын биологиялык тазалоосу иштебейт. Болгону 1-2 тундургуч иштеп, механикалык түрдөгү тазалоо гана жүргүзүлөт. Көл кылаасынын башка Чолпон ата, Каракол шаарларындагы абал деле мындан жыргап кетпептир. Ал тармактык комитеттин көчмө жыйынында ачыкталды. Биологическая очистка жок. Механическая очистка демиш болуп, биз келгендин баарын эле баягы майдалап эле бая кыргытып атабыз, туурабы? А бул жерде болсо сасып, чирип, өзүнчө жаратылыштын гана очисткасы болуп атат да. Башка эчтеке жок экен, естественно. Талкуунун жүрүшүндө депутат Абылкайыр Узакбаев дал ушул Каракол шаарынын саркынды сууларын тазалоочу курулманын иштеп кетүүсү үчүн 5,8 миллион сом керектелерин билдирип, Ысык көл областын өнүктүрүү фондунун каражаттары натыйжалуу пайдаланылбай жаткандыгын айтты. Эки жактан эле каршы сурап кара бербестен өзүнүн мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек. Мүмкүнчүлүктөр бар, биз айтып атабыз. Бул жерде Кудайга шүгүр Ысык көл областынын өнүктүрүү фондусу бар. Мына азыр айтты, Каракол шаарыныкын жасап койгонго 5 миллион 800 табылат да акчачы. Шаарыбыз үчүн, келечек үчүн табылат. Ошондой эле эмеден бюджеттен дагы карасак болот. 37,5 миллион доллар бөлүнгөн экен 2009-жылы АБР аркылуу. Ошонун жыйынтыгын көрө албай койдук да 2 күндөн бери жүрүпчү. Жыйынтыгы ошо 37 миллион ушу 3 шаарга бөлүнгөн. Эмне кылдыңар десек эле, тияка труба тарттык, буяка муну кылдык дейт. Туристтердин агымы арткан сайын Чолпон ата шаарындагы турак жайлардын борбордук канализацияга кошулуусу башкы зарылчылык болуп турат. Болбосо септиктеги суулар жерге сиңип отуруп, акыры көлгө терс таасирин тийгизүүдө. Чолпон ата шаарынын очистной сооружениясы бул көлдүн жээгинен 150 метр жайгашканда. Эми мына негизи эле айтып кетелик, Кудай сактап атат. Мисалы үчүн жаратылыш бул техникалык бир кырсык болсо, бул ошо суунун баары агып кетсе, бул Ысык көл областыбызга эмес, көлүбүзгө эмес, бул Кыргызстан боюнча экологиялык катастрофа болот да. Тармактык комитеттин төрага орун басары Алмазбек Акматов дагы таза суу көйгөйү бир гана туристтик аймак деп Ысык көл областында эле маселе жаратып жатпагандыгын айтып, эл аралык уюмдар менен биргеликте таза суу менен камсыздоо иштери Нарын, Баткен, Кызылкыя шаарларында дагы колго алынаарын билдирди. Биздин комитет ушундай көчмө жыйындарды Нарын, Чолпон ата, Кызылкыя шаарларында өткөрдү. Натыйжада Кызылкыя шаарына бюджеттен 13 миллион сом каралып, 5 миллион сом бөлүнүп берилди. Мындан сырткары Нарын шаарында канализация, водопровод куруу боюнча эралык банктардан 6 миллион евро каралып, 4 миллион евросы грант, ратификация мыйзам долбоору жактырылып, колдоо көрсөтүлдү. Суу түтүктөрү убагында жаңыртылбагандыктан мындан 5-6 жыл мурда холера, ичкелте, малярия сыяктуу оорулардын баштапкы белгилери байкалган. Анда 2,5 миң киши ооруга чалдыкса, азыр ал оорулар толугу менен жоюлгандыгын көчмө жыйынга катышкан адистер айтышты. Өтө коркунучтуу ооруларды алып келиши мүмкүн. Ошо стадия накопления жүрүп атат атпайбы? Бул болсо холера, ичкелте оорусу, малярия каяктан келет? Жанагы болото болуп, очистный сооружениялардын баары тең тазаланбай, суунун баары тең акы чикирден, ошондон баарынан жана камарлар көбөйүп атпайбы? Тармактык комитеттин көчмө жыйынында бир гана саркынды сууларды тазалоо иштери талкууланбастан, ошондой эле Ысык көл биосфералык аймагы дирекциясы тарабынан ачылган Ысык көл биосфералык аймагын таануу боюнча түзүлгөн музей менен таанышуу иш-чаралары дагы уюштурулду.
3 ай ичинде өз жанын кыюуга барган өспүрүмдөрдүн саны көбөйгөн. Мындай маселени депутат Чолпон Султанбекова парламенттин аргыл маселелер саатында көтөрүп чыкты. Ал тез арада тийиштүү мекемелер жоопкерчиликти алып, себептерин иликтеп чыгууну сунуштады. Мындан сырткары дагы жерлерде курулушу башталып, бирок ар кандай себептер менен курулушу токтоп калган мектептердин маселесин депутаттар өкмөткө жолдошту. Билимдүү жаштар өнүккөн өлкөнү куралат, бирок алардын жеткиликтүү билим алуусуна мамлекет өз убагында шарт түзүп берүүсү керек. Андыктан эл өкүлдөрү бул ирет жыйында мектеп маселесин көтөрүп чыгышты. Баткен районунун Кыштыл айыл округунун Сай айылы деген бар, анклавда турган, Өзбекстан менен чек арада турган. Райондун борборунан 60-70 километр алыстыкта турат. Алар борборго да жетүүсү кыйын. Бирок мектептен курулушуна талаш тартык менен алаң келген болчу. 6-7 ай болду, уже иште токтогон дейт, бирок цемент 4-5 тонна цемент уже нымда катып жатат, кирпичтери бар нымда чирип жатат. Бирок бул курулушка азыр кайра катышсак, бизге кат жогорку органдардан акча жок, каржыланбайт деген жооп алып атабыз деп жатат. Ал эми Нарындагы Баш Кууганды айылындагы Садыбакасов мектебинин курулушу бир топ жыл мурун башталып, каржылоонун жоктугунан токтоп калган. Тынаал атында орто мектебин жаңылап куруу боюнча жалпы сметалык баасы 59 миллион сомду түзүп, 225 орундук орто мектепке долбоор жасалган. 15 жылдын декабрь айына карата 21 миллион 400 миң сом жумуш аткарылса, ал эми 16 жылдагы курулуш иштерине акча каражаты ушул күнгө дейре которула элек. Курулушу башталып, бирок дагы деле бүтпөй жаткан билим алуучу мекемелердин саны ондоп саналат. Алсак, Жалал Абад облусунун Ырыс Ачы айылдарында бул объектилердин дубалы жан чачын катуу жагандыктан урап жатат, дейт депутат. Курулган маселени ушу көтөрүлүп 70-80% болуп бүтүп калган нерселерди ушу мамлекет тараптан ушу аягына чыгарып, ушуну бир элдин керегине жарай турган кылып, канча деген акча кетти ошоларгачы. Ушуну жаратып койсок, аягына чыгарып бүтүрүп берип койсок, бир өзүбүзгө деле, элдерибизге деле, өкмөткө деле мындай бир жүзүбүз жарык болот эле да. Аймактардан сырткарыдагы Борбор каланын Арча беши конушундагы айрым үйлөрдү жыл сайын токтобой жааган жамгырдан улам сел каптап келет. Эл өкүлүнүн билдирүүсүндө аталган жерге сууну тозуучу дамбаларды куруу жана башка иштерди жүргүзүү боюнча чечим кабыл алынган. Мындай маалыматты ортого салган депутат өкмөттөн башталып аягына чыкпай калган иштердин жыйынтыгы тууралуу сурады. Бишкек шаарынын Арча беши конусунда уже канча жылдан бери 1-2 күн эле жаан жаап калса, үйлөрдү кадимкидей сел каптап атат. Ушу дамбалар кандай акыбалда? Мына бир нече жолу депутаттар, коллегалар көтөргөн бул маселени. Ошону дагы мен ойлойм, бир комитетте болобу, же бир ушу жыйынга күн тартибине киргизип, бир өкмөттү угуп койсок. Суу каптоодон улам жабыркаган Чүйдөгү Ак Бешим айылында жайгашкан мектеп-интернаттын көйгөйүн депутат Урматбек Самаев көтөрүп чыкты. Өзүңөр билгендей, интернатта мектебинде 200гө жакын ата-энеси жок. Ден соолугу жагынан да начарыраак майып балдар окуйт. Эми алардын түйшүгүнүн үстүнөн түйшүк жаратылып жатат. Ушул маселени ыкчам чечип, өкмөт тараптан жардам тезинен бербесе болбойт. Айрым эл өкүлдөрүнүн өз өмүрүн кыйган балдардын саны арбып баратканы тынчсыздантты. Андыктан тез аранын ичинде кандайдыр бир чара көрүү керектигин сунуштады. 3 айдын ичинде 31 бала өлөт деген бул аябай чоң көрсөткүч да. Бул да азыр болсо депутаттарды күтүп отурбай эле ушул Министерство образования, өкмөт бир кандайдыр бир мындай чараларды көрүш керек да. Депутат Махабат Мавлянова борбордогу онкология боюнча улуттук борбордун абалына токтолду. Жаны кыйналып, дартын айыктырууга даба издеген бейтаптарга көңүл кош мамиле жасалып жатканын дагы кошумчалады. Анын пикиринде аталган мекеме 6 жылдан бери жетекчисиз иштеп келет. Ал жерде ИО болуп, директор болуп, главный врач болуп жүрөт канча 6 жылдан бери. Эмне үчүн ошол маселеге көңүл бурбайсыздар? Бул онкологиялык борборду платында кылдыңыздар. Ал өзүбүз жаса бердик мынакей. Биз барганда оорулар айтат, биздин мынакы макул дарыны алалы, башкасын жасайлы, бирок жок дегенде медициналык аппараттарды абырдан кой бербейсиздерби деп ыйлаган аялдарды, балдарды көрүп келдик. Ысык көлдө жайгашкан 4 өзбек пансионаты мамлекеттин карамагына алынган, бирок алардын статусу ушул кезге чейин чечиле электигин дагы бир эл өкүлү белгиледи. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду пансионаттардын статусун тезинен аныктап бериши керек дейт ал. Угатам ар кандай мекемелер, министрликтер мага бизге бергиле деп чуркап жүрөт дейт. Баягы эле кейпибизге келебиз, аны берип койсокчу. Ошондуктан мен жекече оюм аны приватизация кылып, аукциондон жеке ишкерлерге сатып жиберген оң болот го деп ойлоп атам. Өз кезегинде дагы бир депутат качкындар маселесине көңүл бурдуртту. Анын пикиринде азыркы тапта Кыргызстанда 200гө жакын качкын бар. Алардын 100гө жакыны макам берүүнү суранышууда. Азыркы мезгилде Сириядан келген адамдар кыргызстандык кыздарга үйлөнүп,
качкын статусун берүүнү сурап кайрылышууда. Кыргызстандын аймагында чет элдик канча жаран бар, алардын канчасына мыйзамдуу уруксат берилген, канчасы мыйзамсыз жүрөт белгисиз. Бул мамлекеттин коопсуздугу жөнүндө маселе болуп саналат. Өлкөнүн коопсуздугун сактайлы деген депутат паспорт берүүдө кылдаттык менен иликтеп, анан өздүк документти ыйгаруу жөндүү дейт. Себеби аны бушайман кылган маселе кытайлык 100гө жакын уйгур улутундагы адамдардын кыргыз жарандыгын алып алганы болду. Өкмөт бул маселени Ички иштер министрлиги кылмыш иштерин алып барып атат 20га жакын былтыртан бери. Бирок кечеги Турцияда болгон маселени иликтөөнү АКСка тапшырма бериш керек. Бул биздин ички эле эмес тышкы коопсуздук, мамлекеттин коопсуздугуна эң биздин мындайча айтканда маанилүү документтерибиз жарандык паспорту. Эгер биз буну аягына чыгарбасак, эртең биздин жарандардын сыртка чыгуусунда ар бир КПП же болбосо аэропорттордо текшерүү күчөйт. Мындан сырткары депутаттар таза суу менен калкты камсыз кылуу, чек ара, пенсионерлерге кошумча дары-дармекке компенсация төлөп берүү, жол көйгөйлөрүн тез арада чечүү маселелерин парламенттин аркыл маселелер саатында өкмөткө жолдошту. Мектептерде окуучулардан талап кылынган 500-600 сом мыйзамдуу. Эгерде окуучулардын окуу тартибине өзгөртүүлөрдү киргизсе кандай болот? Ушул сыяктуу маселелер Кыргызстан фракциясынын кезектеги олтурумунда талкууланды. Билим берүү жана илим министри Элвира Сариева быйыл жаңы окуу жылына 100 мектеп толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөөрүн маалымдады. Ал эми айрым депутаттар окуу жылынын ачылышын 1-сентябрда баштабай, 15-сентябрда ачуу керектигин сунуштады. Каракол шаарынын жашоочулары балдарынын билимдүү болуусуна ынтызар. Түрдүү себептерге байланыштуу 400гө жакын окуучу алыс жерде жайгашкан мектепке барып окушат. Толук шарттын жоктугунан улам ата-энелер балдары кыйналып жатканын эл өкүлдөрүнө кабарлашкан. Бирок каржы министрлигинин адистери аталган шаарга план боюнча жаңы мектеп курууга каражат бөлүнбөгөнүн айтышты. 6 айылдан 385тен ашык окуучу барып окуйт экен. Тилекке каршы бул капиталдык салымдар беренеси боюнча 2016 жылдын тизмесине кирген эмес, анткени өзүңүздөр билесиздер, ушул 16 жылдын капиталдык салымдар беренеси боюнча жалаң жанагы даярдыгы бүтөйүн деп калган мектептер гана быйылкы жылга кирген. Кээ бир аймактарга билим берүүчү мекемелер жетишпей жатса, ал эми айрым региондордо мектептер бош турат дейт эл өкүлү. Чоң мектептер туруп калбадыбы азырча, аябай жок. Салынды да, акча кетти да. Анан бүгүнкү күнү ошолордо балдар окубай азыр урап атат. Бир ушундай оптимизацияга барып атасыңарбы? Кээ бир акимдер каражаты дотациядан чыккан райондор бул маселе боюнча маселени чечип атат. Мындан сырткары эч ким окубаган 40га жакын мектептердин ордуна бала бакча ачыларын министр кабарлады. Ал эми курулуш жаатын жөнгө салган адистер жакын арада 75и бүтүп, жаңы окуу жылына 100 мектеп даяр болоорун айтты. Кийинки жылы болсо өтө кооптуу абалда турган 267 мектеп оңдоп түзөөдөн өтөөрүн маалымдады. Жер үйдөн жана акча түшүп калганда ушул 90%-тен ушуга жөнөйлү. Кайсынысын жана 100 мектептин кайсынысын салалы, кайсынысын реконструкция кылалы дедик. Реконструкция, не капремонт. Ошо менен жанагы аварийдерди 100% жаап атабыз бүгүн. Бирок тилекке каршы дагы жер түтүрө болуп кеткенде жаңадан пайда болуп калгандар да болуп атат. 5 объект азыр теги Элвира Кубанычбеков айткандай дагы 5 мектеп кошулуп калды да. Эл өкүлдөрүн окуучулар билим алуу үчүн мамлекеттик мектептерде 500-600 сомдон төлөөгө милдеттүүбү, мыйзамда барбы деген суроо кызыктырды. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз мамлекетибизде билим берүү мектептерде акысызбы же коммерческий төлөнөбү акча? Конституция боюнча акысыз 1-класстан 9-класска чейин. Мындан сырткары депутаттар окуучулардын окуу графигине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушташты. Сунуш кылам. Ушул Каракол шаарында жана аталып кеткен райондо мектеп куруу боюнча фракциянын чечимине киргизилсин. Билим берүү министрлигине, курулуш агенттигине тапшырма берилсин, каржы министрлигине бул маселени чечишсин. Андан тышкары окуу жылды 15-сентябрдан башталсын деген Кыргызстан фракция сунуш кылат деген фракциянын чечимине киргизилсин. Эл өкүлдөрү берилген сунуштарды эске алуу менен тиешелүү тармактын өкүлдөрүнө мектеп маселесин тез арада чечип берүүнү тапшырышты. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы кезектеги жыйынында тоо кен тармагын реформалоо алкагында иштелип чыккан жер казынасы жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Аталган долбоор кендерди тез ишке киргизүүгө багытталган.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тоо кен тармагында реформа иштери улантылып жатканын айтып келет. Бирок ошол эле учурда кен иштетүүчү инвесторлорго тийиштүү шарттар түзүлбөй жатканын жашырып болбойт. Инвестордун иши силердин шартыңар менен толук макул болуп, лицензияны сатып алып атат. Барса, ошол жердеги элдер кубалап чыгып атат. Кайсы жер болбосун ушул болуп атат. Ошол боюнча эмне чара көрүп атасыңар? Мына силер лицензияны бергенден кийин шарт түзүп бериш керек да, ал баш оорубаш керек. Ал эми сунушталган мыйзам долбоору жер байлыгын ишке киргизүү жүрмөн кыйлат тездетишине түрткү берет. Кендерди иштетүү этабында изилдөө бөлүгүн алып салып, чалгындоо жана иштетүүчү бөлүктөрүн гана калтыруу сунушталууда. Эң кызыгы жөнөкөй кум шагыл менен алтынга бирдей талап коюлганы ишти жеңилдетпей эле татаалданткан. 2011-жылы биз комитеттен чечим чыгарып, ошол айыл өкмөттүн райондун деңгээлине бергиле деп чечим чыгарганбыз. Мына 5 жылдан бери ал маселе чечилбей келатат. Бүгүнкү кен байлыктар мыйзам негизинде ишкер, юридикалык ишкер алтынга дагы, ошо шагылга дагы бирдей процедураны өтүш керек да. Депутат Асылбек Жээнбеков мыйзам долбооруна жеткиликтүү калктын кызыкчылыгын эске ала турган жоболорду камтуу зарылдыгын кошумчалады. Азыр ушул мыйзамга жазып кетсек болот. Закон о полезных ископаемых Монголияда, например, на көптөн бери айтып атабыз го, 90%-дан, на 10%-дан ашык ишке башка мамлекеттен чет жактан алып келе албайт, киргизе албайт. 90%-дан кем эмес жергиликтүү эл иштеш керек. Ар бир адамга, 10%-дан ашкан адамга, ар бир адамга жергиликтүү орточо айлык менен 10 адамдын айлыгын төлөп берет. Пастбищалар боюнча керек болсо, ошол жерде жазылган. Ар бир дарак үчүн кыйылган дарак үчүн 100 дарак. Окуган стандарт. Бизде жок андай нормалар. Макулсузбу буга? Ушуларды киргизиш керек. Силер баягы чоңун карап эле, майдасын карабай атасыңар. Именно ошол жергиликтүү элдин наразылык кылбай турган нормалар ошол. Жыйынтыгында жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жөнүндө чечим кабыл алынды. Орозо айынын алдында Алай районунун Кабылан көл айыл өкмөтүнүн тургундарына жаңы мечит салынып берилди. Анын түптөлүшүнө жогорку кеңештен айрым депутаттары да өз салымдарын кошушкан. Тургундарды ыйманга чакырган иш чаранын ачылыш аземинен кабарчыбыз баяндайт. Элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Мечиттин ачылышына жашкары дебей аймактагы бардык тургундар чогулушкан. Анткени көп жылдар бою айылдын сыртында жайгашкан мечитке каттап ибадат кылгандар үчүн жаңы мечиттин курулушу көптөн күткөн мүдөөсү эле. Ушул жерде мына мечитте ушу бүт тынчтыкты тилейли, элибиздин ынтымагын тилейли, биримдигин тилейли. Жанагы Искендер мырза айтканда бир гана Кабылан көлдүн эмес, жалпы ушул дүйнөнүн, жалпы мусулмандардын ынтымагын биримдигин тилейли. Аталган айыл өкмөт 4 айылдан куралып, анда 3000ден ашуун калк жашайт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында аймактагы мечиттин эскилиги жеткен. Мындан улам жаңы мечит тургузуу маселеси бар болчу. $60 000 тегерегинде бааланып атат. 44 000 ошол эл аралык уюм каржылады, калган 16 000 ошол депутаттар, ишкерлер ушулар каржылап, жардам берип аягына чыкты. Салынган мечит 250 адамга ылайыкташканы менен эми зарыл учурда мында 400гө чукул жаран намаз окуса болот. Бардык шарттар каралган. Ушул мечиттин эшиги ар дайым ачык болуп, ар дайым элибизди ыйманга чакырып, ушул Кабылан көл айыл өкмөтүндө ушул айылда ар дайым жакшылыктар ырыолоп. Конок катары келген Кыргызстан аалымдар кеңешинин төрагасы мечитти татыктуу деңгээлде сактап калуу эми айыл элинин милдети экендигин белгиледи. Мечитке келген кезде ушул аталар, жүздөрдөн иман нуру келген аталар айылга, элге, жерге бата кылса, булардын дуасы мустажап, Аллах дуаларын кабыл кылат. Кабылан көл айылдын чок ортосунан орун алган мечит эми жергиликтүүлөргө жана келген конокторго кызмат кылат. Апта ичинде мындан башка дагы көптөгөн маселелер жогорку кеңештин талкуусунда болду. Алар тууралуу апта хроникасынан көрүп алалы. 16 май дүйшөмбү. Бюджет жана финансы боюнча комитети депутаттар тобу тарабынан рыноктук баалардын минималдуу деңгээлин көзөмөлгө алууга багытталган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды.
17 май шейшемби транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет сот тутумун реформалоо алкагында иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин долбоорунун концепциясын жактырды. Долбоорго ылайык азыркы учурда иштеп жаткан кылмыш кодекси менен административдик кодексте СССР доорунда эле иштелип чыгып, анда өтө көп кемчилик жоболор камтылып калгандыктан аларды ыңгайына жараша кайра бөлүштүрүү зарылдыгы келип чыккан. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитет Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Сербия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы дипломаттык жана кызматтык паспорттардын ээлери үчүн визалык талаптарды жокко чыгаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө, турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын долбооруна киргизилген өзгөртүүлөрдүн күчүнө кирүү мөөнөтүн 2020-жылга жылдыруу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоорун карады. Укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитет сот реформасынын мыйзамдык базасын өркүндөтүү алкагында иштелип чыккан бузууларды, терс жоосундарды жана кылмыштарды жасаган жактардын мамлекеттик реестри жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет кылмыш процессуалдык кодекси боюнча мыйзамдын долбоорун карады. Төрага Чыныбай Турсунбеков Ханс Зайдель атындагы фондунун Борбордук Азия боюнча долбоорунун жетекчиси доктор Макс Георг Майерди кабыл алды. Тараптар жолугушууда Германия менен Кыргызстандын кызматташуусундагы саясий абалдын деңгээлине токтолду. Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин төрагасы Аскарбек Шадиев Кыргызстанда иш сапары менен жүргөн Түркиянын эсеп сотунун өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстандын эсептөө палатасы менен Жогорку кеңештин өз ара байланышы тууралуу сөз болду. 18 май шаршембе Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн туруктуулук, ишеним, жаңы мүмкүнчүлүктөр программасында камтылган Улуттук энергетикалык холдинг компаниясын түзүү менен өлкөнүн энергетика секторун реформалоо алкагында чыгарылган Кыргыз Республикасынын энергетика тармагын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө токтомдун долбоору каралды. Жогорку кеңеште бюллетен аркылуу жашыруун добуш берүү жыйынтыгында депутат Марат Аманкулов транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагалыгына шайланды. Эске салсак, мурда бул комитетти жетектеген Иса Өмүркулов КСДП фракциясынын лидерлигине дайындалган. Ал эми транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Махабат Мавлянова, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Тазабек Икрамов, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына Мирлан Жээнчороев дайындалды. Ломбарддардын иши жөнүндө мыйзамдын долбоорун парламент жактырды. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору кабыл алынды. Тооруктарды, аукциондорду өткөрүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун депутаттар колдоп беришти. 19 май бейшембе Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын материалдык жана материалдык эмес активтерин инвентаризациялоо, идентификациялоо, кайра баалоо жана эсепке алуу жөнүндө Жогорку кеңештин токтому кабыл алынып, өкмөткө коррупциялык жол менен баюусуна жол бербөө максатында мамлекетке тиешелүү бардык мүлктү түгөлдөп чыгып, алардын наркын так аныктоо тапшырмасы берилди. 2015 жыл үчүн кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борборунун директорунун баяндамасы угулду. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Парламент Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун биринчи окууда жактырды. Канатбек Турганбековду Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясынын кызмат ордуна өз каалоосу боюнча мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө Жогорку кеңештин токтомунун долбоорун депутаттар колдоду. Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору кабыл алынды. Депутат Наталья Никитенко проондун жакырчылыкты жоюу жана айлана чөйрөнү коргоо долбоорунун өкүлдөрү менен жолугушту. Тараптар эки жактуу алаканы талкуулап, атайын программа иштеп чыгуу маанилүү экендигине токтолушту. Жакынкы чыгыш боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Төрөбай Зулпукаров, Палестина мамлекетинин Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Мухаммад Абдулла Таршаханини кабыл алды. Жолугушууда тараптар эки жактуу кызматташууну күчөтүү жактарын ортого салды.
20 май жума эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Алмазбек Батырбеков дипломатиялык миссиясынын мөөнөтү аяктап жаткандыгына байланыштуу Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Али Наджафи Хошруди менен жолугушту. Жолугушуу жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы кызматташтык мамилелерге байланыштуу маселелер жаатында пикир алышты. Вице-спикер Нурбек Алимбековдун төрагалыгы алдында өткөрүлгөн жогорку кеңештин координациялык кеңеши парламенттин 25-26 майдагы күн тартибин бекитти. Берүүбүздүн соңунда жогорку кеңештин жаш меймандарынан достук мамиле кандай болоорун сурадык. Бул жолу парламенттин ишмердиги менен таанышуу үчүн Талас областынын Кара Буура районунун окуучулары келишкен. Белгилүү жазуучубуз Шыңыз Айтмастын айткан сөзү бар да. Мен дос дегенди кыйынчылыкта гана билет деп түшүнбөйм дейт. Дос деген жакшылыкта, жакшы күндөрдө дагы билинет дейт да. Колуңда бийлик, байлык бар болуп турган учурда досуң көп болот экен. Ал эми ошо колуңдагы бийлик, байлыктын баары жок болуп кеткенден кийин бул достордун баары таркайт экен да, ошондо гана чыныгы 5-6 гана досуң калат экен. Дос деп мен бул бири-бири эки адамдын бири-бирине толук берилүүсү, толук ишенүүсү. Дос деген жакындан жардам көрсөткөн адам чыныгы дос боло алат. Жеңилин жерден оорун колдоно алып, кубанычын дагы, кайгысын дагы тең бөлүшкөн адам чыныгы дос боло алат. Жүрүм турумун карап, анан достошуу бул ошо достошкон адам үчүн өзүнө дагы бир талай жакшы деп ойлойм. Анткени бул жаныңда жүргөн адамга карата эле сени да баалап коюшу мүмкүн башка көргөн адамдар. Кыргыз улутундагылар менен болбосо да, башка улуттар менен дос болсоң дагы бул улуттар аралык биримдикти түшүндүрөт да. Сен жакшы дос издейм деп эч убакта аракет кылбашың керек. Анткени сен өзүң жакшы адам болуп, жакшы окуучу болсоң, жакшы дос өзү эле сенин жагыңа келип, жакшы достор сенин айланаңда көп болот деп. Мындайча айтканда, достукта да кыйынчылыкта сыналат да достор. Ошондо сен досуңдун кадырын билесиң ошол жерде. Парламент радиосу. Кыргызстандын бардык аймактарында. Бишкек FM 90,2, Ош FM 105, Баткен FM 101,5, Жалалабад FM 100,5, Нарын FM 98,7, Талас FM 90,3, Чүй FM 90,2, Ысык-Көл FM 92,6. Иш күндөрү саат 9-дан 17:00 чейин парламент радиосун уга аласыздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Ушуну менен жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Канат Курманбеков алып бардым. Саламатта туруңуздар.